Саламатсыңарбы? Бүгүн сөз негативдүү ойлор жөнүндө. Себеби негативдүү ойлор бизди каяка барбайлы, кайда жүрбөйлү, эмне кылбайлы, уктап атсак дагы, басып жүрсөк дагы чап жармашып, бизди эч жака кое бербей, жашообузга аябай чоң зыянын тарттырып келет. Көптөгөн суроолор, мага аябай көп келген суроолордун бири ушу. Сейлеже негативдүү ойлордон арылта турган сыйкырдуу техника барбы? Даяр рецепт барбы? Бир кнопканы басып койсо эле негативдүү ойлор кетип калабы? Унутуп салганга мүмкүнбү деген ушул жааттагы суроолор аябагандай көп келет да. Чындыгын айтканда, биз ойлойбуз да, мынтип сыйкырдуу бир техника бар, анан ошону кылбай койсок эле, ошону бир эле жолу кылып койсок же болбосо бүттү, негативдүү ойлонбой калабыз деп. Жок, биз терең жаңылышабыз. Негативдүү ойлор бул жаман адат. Мисал, тамеки чеккен, ушак сүйлөгөн, аракка көз каранды болгон, баңгизат, дагы негизи жаман адаттар, көп уктаган, айтор, ушул сыяктуу жаман адаттардын бири негативдүү ойлонуу. Демек, бул каяктан келген деген суроо туулат, Ойлонуп көрсөңөр, биз жашап аткан коом, биз чоңойгон үй бүлө, биз окуп аткан мектеп, биздин чөйрө адамдын жакшы жактарына эмес, адамдын алсыздыктарына басым койгон. Адамдын алсыздыктарын чукуп, көзүн чукуп көрсөткөн чөйрөдө өсүп атабыз, чоңоюп атабыз, жашап атабыз. Ошол себептен биздин мээбиз муну адат катары кабыл алып алган. Бул биздин мээбиз үчүн нормалдуу эле нерсе да. Жаман ойлонгон. Өзгөчө биз өзүбүз жөнүндө биринчи кезекте биз өзүбүз жөнүндө жаман ойлонобуз. Мен ушинтип эле эртеден кечке эле эчтеке кылбай эле жатам. Мен өзүмө жакшы эле нерсени кылбайм, мисалы, дагы кандай жаман ойлор бар? Мен тамак жасаганды билбейм. Мен деген фитнес залга барсам деле баары үйрөнө албайм. Мен бийлей албайм. Кыскасы, мен ушундай жүдөмүшмүн. Дагы эмне? Мен азыр таппай калдым. Бул эмнеден кабар берет? Мен өзүм жөнүндө жаман ойлонбой калгам да. Ошон үчүн бул сөздөрдү таппай жатам. Чындыгында мен бир кезде психолог боло элекке чейин, өзүм менен иштеше элекке чейин дайыма өзүмдү сындап, жек көрүп, жамандап, мына сен ушундай эле болмоксуң. Мисалы, жолуң болбой калса, көрдүңбү? Деп, мындай өзүм көтөрмөлөгөн сөздөрдү эмес, тескерисинче өзүмө улам, орусча айтканда, подтверждать этип, баса белгилеп, деги эле сага кийим жарашпайт, кебетең кантет, алды көзүң эмне болуп, негизи алды көзүң деле карачы тетигин көзү бакырайып турат. Сеники эмне деген көз? Мен көзүмдү көпкө чейин кабыл ала албай жүргөм да. Бирок азыр мен билем, менин көздөрүм эң сонун тирүү көздөр, жылмайып турган көздөр, өзүнө тартып турган көздөр да. Качан мен өзүмдү кабыл алганды үйрөнгөндө, качан ошо жаман адаттан көзүм тууралуу, денемдин мүчөлөрү тууралуу, өзүмдүн аң сезимим тууралуу, айтор ички жан дүйнөм тууралуу жаман ойлонуу адаттарынан арылгандан кийин мен дене мүчөлөрүмдү кабыл алып баштадым. Мен өзүмдүн акылдуу экенимди көрдүм дегендейчи. Ошондуктан суранат элем, өзүңөр жөнүндө негизи эмнени ойлонсоңор, биз чоңоюп аткан баягы бизди сындаган чөйрө бар экенине карабай туруп, сен мени сындай бер, бирок мен өзүмдү бүгүнкү күндөн баштап сындабайм. Мен бүгүнкү күндөн баштап өзүмдү мактайм, шыктандырам деген чечим чыгарсаңар, негизичи өзгөрүү бул чечим. Өткөндө бир кыз менен сүйлөшүп калсам, кантип эле дейт да. Бир нерсени айтсамчы, айланайын. Биздин жашообуздагы өзгөрүү, биздин жашообузда кечирем деген кечирүү, биздин жашообуздагы жаңы этапты баштоо бул биринчи кезекте ошол чечимди ичиңден чыгаруу. Анан чыгарган чечимдериң боюнча кадамдарды кылып баштоо. Ошондо болот. Азыр мен сага сыйкырдуу рецепт бере албайм деп түшүндүргөнгө туура келди да. Ошондуктан суранам, бүгүнкү күндөн баштап чечим чыгаргыла. Мен бүгүнкү күндөн баштап өзүм тууралуу жаман ойлонбойм. Ооба, жаман жерлерибиз толтура, бирок ойлонгондон анын пайда жок. Аны өзгөртүш керек. Түшүнүп атасыңар? Мен ошо жаман боюнча калгыла дебейм. Кемчилик бар, бизде алсыз жактар бар. Өзүбүзгө жакпаган, кабыл ала албаган жактар бар. Бирок мен ошону өзгөртөм деген чечим чыгарыш керек. Ошону менен достошуп, кучакташып, тамакташып, ошону менен чогуу уктабашыбыз керек, мындайча айтканда. Анан чечим чыгаргандан кийин эми
ошол нерсени мээбизде өзүбүзгө кайра тастыктап, анан куру эле тастыктай бербейбиз да ооба. Ошол өзгөрүүгө бара турган кадамдарыбызды аныктап алып туруп, анан эмне кылып баштайбыз? Ошол нерседе өзгөрүп баштайбыз. Негизи эле мээбиздин терс ойлонуп баратканда өзүбүздү токтотуп туруп, жакшы позитивдүү ойго өтүш үчүн муну биз мурунда бергенбиз, бирок биздин жаңы катталуучуларыбыз көрбөй калган болсо, мондай эле акча байлаган резинка аласыңар. Бирок колуңарды катуу кыспасын, бияка салып коесуңар, Анан бир маалда эле негизи биз транзитка түшүп жашаган жакшы көрөбүз да, эмне ойлонуп атабыз, ойлорубузда эмне, кандай маанайда болуп атабыз, ышыгып эле жашап жүрө беребиз, анан бир маалда кечинде чарчап калганыбызды сезебиз дегендей. Бирок бүгүнкү күндөн баштап ойлоруңарды, жаман ойлоруңарды кармаганды үйрөнөбүз. Жаман ой болгондо эле монтип туруп кое бересиңер. Мисалы, мен азыр ооруп кетти да. Жаман ойлондум, ошон үчүн дене эме айтат да, жото жаман ойлонсом эле ушинтип денем ооруп атат дейт. Бирок өзүн аябай сүйгөндөр бар, денесин ооруткусу келбегендерге дагы бир өзүңөрдү аябай ашыкча аясаңар, мисалы мен жаман оюм үчүн өзүм жазалаганга даярмын да. Бирок эгер силер жок, өзүм жазалабайм десеңер, анда жаман ой келгенде бир колуңардан чыгарып туруп экинчи колго кийгизесиңер. Кайра чыгарып бияка кийгизесиңер, анан адам тажайт. Мээге бул мээге жардам берүү да, сигнал келет да, кой мен жаман ойлонбош керек болуп атып, бул адаттан арыласыңар. Анан жакшы ойлоно баштайсыңар, бирок жакшы ойлонуш үчүн ар жакта бирдеке болуш керек да, жакшы ой болуш керек, жакшы ойдун булагы болуш керек. Аны болсо каяктан алабыз? Мына бирден бир булагы биздин АХКЖ, сабактарыбыз, тренингтерибиз, силерге сонун мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Келгиле, өзүңөр жөнүндө оюңарды өзгөртүү боюнча билим алгыла, көндүмдөргө үйрөнгүлө. Анан силер менен чогуу албетте өзгөрүүлөргө дуушар болобуз.